азыркы темабыздын аты Кыргызстанда совет бийлигинин орношуу. 1917 жылы күзгө десек, күзгө жакын күзүндө Россияда Ореки большевиктер партиясынын ролу, большевиктер партиясынын ролу жогорулай баштаганда, Бул большевиктер партиясынын башында Владимир Ильич Ленин деген адам туруп, ошол партиянын лидерине айланып, анан өзүнүн артынан жумушчуларды, дыйкандарды эрчитип, ошол Россиядагы жанагы падышалык бийликти кулатууга чоң салым кошуп, анан ушул 17-жылы күзгө жакын Россияда большевиктер партиясынын ролу жогорулап, 1917 жылы 1917 жылы 6 ноябрда Петроград шаарында, азыркы Санкт-Петербург, Петроград шаарында аскердик революциячыл комитет убактылуу өкмөттүн кулагандыгын жарыялаганда, аскердик революциячыл комитет, ошол большевиктер башында турган революциячыл комитет, Россияда ошол убакта убактылуу бийлик өкмөт түзүлүп калганда, ошол убактылуу өкмөттүн кулагандыгын жарыялайт. Бул окуя ошол 1917 жылы 7 ноябрда болуп өткөн да. Мына биз Союз кезинде жашап турганда, 7 ноябрь Советтер Союзунда эң чоң бир чоң майрамдардын бири болчу. Себеби деген ушул күнү Улуу Октябрь социалисттик революциясынын жеңген күнү деп аталчу да. Улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңген күнү. Мына ушул мезгилден баштап Россияда Советтердин бүткүл Россиялык съезди болуп, бул съездде Ленин башында турган жумушчу дыйкандардын, ЭКС дейт, кыскартылганы ЭКС, Эл комиссарлар совети түзүлүп, бул түзүлгөндөн кийин ушул мезгилден баштап большевиктер партиясы өлкөдө баягы башкаруучу партияга айланат да. Бул съездде, бул ЭКС тынчтык жана жер жөнүндө декреттерди кабыл алат. Закондорду. Эң биринчи ЭКСтин алгачкы совет өкмөтүнүн ошол алгачкы закондору болгон тынчтык жөнүндөгү декрет боюнча жалпы демократиялык тынчтык келишимин түзүү программасын иштеп чыгат дагы. Ал эми жер жөнүндөгү декрет боюнча жерге болгон дыйкандардын баягы, то есть байлардын, помещиктердин менчиги жоюлуп, бул жерлер мамлекеттин байлыгы катары дыйкандарга пайдалануу үчүн бекер берүү жагы чечилген да. Мына ушинтип Россияда алгачкы совет бийлиги орнойт дагы. Бул бийлик ошол мурунку Россиянын мурунку колониялары бардык жерине тарай баштайт. Анын ичинде Кыргызстанда 1917 жылы декабрда
алгачкылардан болуп совет бийлиги түштүктө Сүлүктү жана Кызыл Кыя шаарларында орногон. Сүлүктү жана Кызыл Кыя шаарларында орногон. Мына ушул мезгилден баштап бул жерде совет бийлигинин орношу жанагы Ташкенттеги Фергана облустук 6-съезди чоң таасир тийгизген да. Бул съездде большевиктер басымдуулук кылып, алардын өзүлөрүнүн резолюциясын кабыл алышып, совет бийлиги Фергана өрөөнүндө орной баштаган. Андан совет бийлиги мына уламдан эпидемия сыяктуу кетип атат, чынбы? Большевиктер баягы жаңы бийликти, жаңы жерлерде бийликти колдоруна алып атышат. 1917 жылы Жалалабадта ушул айда Ошто 18-жылдын башында, 1918-жылдын башында Ошто совет бийлиги орноп, бүткүл бийлик советтердин колуна өтө башташкандагы жана советтердин бийлик системасы орной баштаган. Ал эми Кыргызстандын түндүгүндө совет бийлиги алгачкылардан болуп Талас өрөөнүндө орногон. Талас. Бул жерде орношуна ошол Ташкент Олуй Ата темир жолунун жумушчулары жана ошол эле Олуй Ата шаарында жайгашкан советтердин аскер гарнизону чоң жардам көрүшүп, эң биринчилерден болуп түндүктө ошол Таласта совет бийлиги орногон. Андан кийин совет бийлигинин орношу өзгөчө Бишкекте, ошол убактагы Бишкек шаарында өтө курч кырдаалда өткөн. Себеби бул жерде билесиңер, орусча айтканда бай, орус көпөстөрү, бай адамдары көп болгондуктан алар совет бийлигин орнотууга каршы чыгышкандагы советтердин большевиктер партиясынын алып барган иштеринин натыйжасында Бишкек өрөөнүндө Бишкек шаарында 1918-жылы мартта совет бийлиги орногон. Андан кийин Пржевальск жана Нарын аймактарында, Нарын өрөөндөрүндө совет бийлигин орнотуу курч кырдаалда өткөн. Бул жерде дагы жанагы орустардын баягы бай казак орустар көп болгондуктан, жерде алар совет бийлигине каршы чыгышып, өзүлөрүнүн бийлигин алдыргысы келишпей, ошол большевиктер партиясына каршылыктарды катуу көргөзүшкөн дагы, ана бул жерлерде совет бийлигин орнотуу өтө кырч кырдаалда өткөн. Нарын аймагында совет бийлиги 1918-жылы 8-апрелде орногон. Ал эми Пржевальскиде, азыркы Каракол шаары, Пржевальскиде совет бийлиги катуу каршылыктардын негизинде айгышкан каршылык болуп, бул жерде совет бийлиги 1918-жылы июнь айында совет бийлиги Пржевальск шаарында орногон. Ошентип 1918-жылдын орто ченине карата совет бийлиги бүткүл Кыргызстандын бардык жерлеринде орнотулуп, большевиктердин партиясы башкаруучу партияга айланып, алар өзүлөрүнүн ошол бийлик структураларын түзүп, ошондон бери Кыргызстанда совет бийлиги менен 1991-жылга чейин совет бийлигинин заманында жашап келдик биз.